Аны менен кошо итикаф деген эмне деп сураптыр. Итикаф деген сөз Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө адамдар мечитке үзүлүп отуруусу. Үзүлүп деген сөз эмнеден үзүлөсүз дегенде дүйнөнүн айталык жашоодо сиздин сезимиңизди дайыма кирдетип жүргөн, сиздин ыйманыңызды дайыма бозомук кылып, аны дайыма алсыздатып жүргөн дүйнө алегинен үзүп, эмне кылат, сизди мечитке отургузат. Мына ошол мечитке отурган мезгилде сиз улуу жараткандын астындагы ибадатыңыздан башка эч нерсе менен алек болбойсуз. Куран окуйсуз, китеп окуйсуз, илимий китептерди ачасыз, илимий китептерди жазасыз. Ал жерде истигфар, зикир кыласыз. Ал жерде Куран окуйсуз, ал жерде намаз окуйсуз, ал жерде тообо кыласыз, ал жерде жакшы ойлорду ойлойсуз, ал жерде өзүңүздүн келечегиңизди ойлойсуз, ал жерде улутуңуздун келечегин ойлойсуз, ал жерде өлкөнүн келечегин ойлойсуз, ал жерде адамзаттын келечегин ойлойсуз. Ошол жердеги жакшы ойлоруңуз, жакшы тилектериңиз бул албетте Алла астындагы сиздин кылган жакшы амалдарыңыз болот.